Çöldü жана кунарсыз жерлерди токойлоштуруу боюнча эл аралык ыкмануу бир эксперимент жүргүзүү процессине күбө болосуздар. Баткен облусунда деградацияланган жерлерди жашылдандыруу боюнча пилоттук эл аралык иш-чара өттү. Бул жолу Кыргызстанда биринчи жолу үрөн тоголоктору Seedballs ыкмасы колдонулуп, бадам үрөндөрү себилүүдө. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын демилгеси менен уюштурулду. Ага облус башчысынын биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Олег Гучкелдиев жана Токой чарба кызматкерлери катышты. Бул ыкма ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат тарабынан сунушталган, демилгеленип. Бул башка чет өлкөлөрдө ушундай кургак кунарсыз жерлерди жашылдандырат экен. Бул ыкманы биринчи жолу пилоттук кылып биз Баткен облусунда ишке ашырып жатабыз. Биз ойлойбуз, ушундай биздин кургак талаалар бир жакшы өрөөнгө айланат деп. С использованием этой же технологии мы на площади где-то 1000 гектаров сажали с вами вместе. Сегодня мы видим реальные результаты. Учурда өрөөн себүү иштери Баткен районунун Сортташ участогунда жана Кадамжай районунун Үчкоргон Токой чарбасынын аймагында 8 гектар жерге жүргүзүлүүдө. 20-25 сантиметр тереңдиги, анан ушундай үрөөн тоголокторунан ар бир лункага 3төн салабыз. Мунун үстүн жаппай ушу ойдон эле калат. Бадам өзү кургакчылыкка, ысыкка чыдамдуу. Кээ бир учурларда бадамдын кээ бир учурларда тамырлары 15-20 метрге чейин тереңдикке кетет да. Негизинен жалпы жонунан 7-8 метрге чейин тереңдиктеги нымды соруп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бадам өзүңүздөр билесиздер, бул өтө пайдалуу азык катарында пайдаланылат. Бул жапайы бадам болгондуктан мунун даны ачуу болот. Бирок келечегинде бул жакшы натыйжа бере турган болсо, кыйыштырып, маданий таттуу сортторун айландырууга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосу менен ишке ашууда. Демилге президенттин 2030 жылга чейин тоолуу аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында жүргүзүлүүдө.